Саламатсыңарбы балдар? Балдар, биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, ыңгайлуу отуруп, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тиричиликтин түзүлүшүнүн деңгээлдери, тирүү организмдердин критерийлери. Балдар, сабакка жакшылап көңүл буруп отургула. Теманын керектүү жана маанилүү жерлерин жазып отурсаңар да болот. Анда эмесе баштадык. Бүгүнкү сабактын максаты тиричиликтин түзүлүшүнүн негизги деңгээлдери менен тааныштыруу, жердеги баардык жашоонун өз ара байланышы жана келип чыгуу биримдиги жөнүндө түшүнүк түзүү, тирүү системалардын критерийлерин аныктоо жана карап чыгуу, жандуу жана жансыз табиаттын айырмачылыктарын аныктоо. Алгач балдар, тиричилик деген терминге аныктама берип кетелик. Тиричилик бул тирүү организмдердин өзүн өзү тейлөөсү, башкаруусу, өзүнө окшогондорду жаратуу процесстеринин системасы. Ар бир организм айлана чөйрө менен байланышта болуп, тиричилик өткөрөт. Көңүлүңөрдү видеого бурмакчымын. Бул видеодо балдар биз тиричиликтин бир фрагментин көрө алабыз. Эми балдар, жер бетинде тиричилик пайда болгондон тартып, ал табигый материялык себептердин натыйжасында үзгүлтүксүз өнүгүп келе жатат. Азыркы учурда кургакта жана сууда жашоочу организмдердин түрлөрү өтө ар түрдүү. Организмдердин түзүлүштөрү боюнча экиге бөлөбүз балдар. Бул прокариоттор жана эукариоттор. Прокариотторго бактериялар,
көк жашыл балырлардын 3000ден ашык түрү кирет. Эукариотторго болсо бардык өсүмдүктөр жана жаныбарлар кирет. Өсүмдүктөрдүн 500 миңден ашык, козу карымдын 100 миңден ашык, ал эми болсо жаныбарлардын 1 миллиондон ашык түрү бар балдар. Биология түрлөрдүн таразалуу, мыйзам ченемдүүлүктөрүнүн мекендейин чөйрөсүнө жараша ыңгайланышып, алардын ортосундагы ар кандай байланыштарды изилдеп текшерет. Тирүү организмдер балдар жансыз табияттан айырмаланат. Эмне себептен? Себеби тирүү организмдер балдар азыктанат, бөлүп чыгарат, аларда зат алмашуу жүрөт, дем алат, көбөйөт, же өзүнө окшогондорду жаратат, өсөт жана өрчүйт. Ал эми жансыздар жаратылышта мындай процесстерди көрө албайбыз, себеби андай процесстер болбойт. Анда балдар азыр организмдердин же болбосо бардык жандуулардын жансыз жаратылыштагы айырмачылыктарга көрүп чыгайлык. Эң биринчиси критерий бул химиялык курамы балдар. Тирүү организмдерде Менделеевдин мезгилдик системасындагы жайгашкан дээрлик бардык химиялык элементтер кездешет. Тирүү организмдердин клеткасында 4 элемент айрыкча болуп көп балдар көп болот. Алар клетканын курамын 98% түзөт. Булар кайсы элементтер экен балдар? Булар көмүртек, кычкылтек, суутек жана азот. Тирүү организмдерде гана органикалык заттар болот. Булар белоктор, майлар, углеводдор жана нуклеин кислоталары. Экинчи критерий балдар, экинчи айырмачылык бул структуралык уюмдун бирдиктүү принциби. Клетка бардык тирүү организмдердин негизги структуралык жана функционалдык бирдиги. Башкача айтканда, клетка балдар вирустардан тышкары бардык тирүү организмге тиешелүү. Ал өз алдынча организм катары жекече жашоого жөндөмдүү. Мисалга алсак, бактерия, жөнөкөйлөр, кээ бир балырлар жана козу карындар балдар өз алдынча жашай алат. Же жогорку түзүлүштүү организмдердин, мисалга алсак, өсүмдүк, жаныбар, көп клеткалуу козу карындар кандык курамында уюмдашкан түрүндө болот балдар. Клетканын ичи протоплазма менен толгон. Үчүнчү айырмачылык зат жана энергия алмашуу. Бул тирүү организмдердин өзгөчөлүктөрүн айтып атабыз балдар. Жандуу организм өзүнө керектүү заттарды айлана чөйрөдөн алат. Алар болсо тиричилик процессине катышып, азык болуп, сарпталып жана энергия берип, өзгөрүүлүнө учурайт. Андан пайда болгон заттар кайра сыртка чыгат. Организмдеги бул процесс зат алмашуу деп аталат. Же болбосо метаболизм деген термин менен аталабыз балдар. Метаболизм 2 процесстен турат. Анаболизм же ассимиляция, же башкача айтканда пластикалык алмашуу дейбиз. Экинчи процесс бул катаболизм, же болбосо диссимиляция, же башкача айтканда энергетикалык алмашуу балдар. Организм кубатты же энергияны жашаган чөйрөсүнөн азыктанууда жана фотосинтездин жүрүшүндө күн нурунан алат. Организмде зат алмашуунун жүрүшүндө татаал заттар жөнөкөй заттарга ажырайт. Биосинтезде мындан кубат же болбосо энергия бөлүнүп чыккан кубат же болбосо балдар аны башкача айтканда энергия дейбиз, организмде топтолот. Төртүнчү өзгөчөлүк балдар, төртүнчү критерий бул өзүн өзү жөнгө салуу. Айлана чөйрөнүн тынымсыз өзгөрүлүп турган шарттарында жашаган тирүү организмдердин химиялык курамын туруктуулугун сактоо жөндөмдүүлүгү. Эми балдар эстеп көрөлүкчү. Бул жөндөмдүүлүктү биз эмнеде чектейт балдар? Кайсыл терминде балдар биз ушул жөндөмдүүлүккө тийише болот? Кандай дейсиңер?
ойлонуп көргүлөчү. Албетте балдар, бул жөндөмдүүлүк гомеостаз дейбиз балдар. Азаматсыңар. 5-чи критерий балдар, бул тукум куучулук. Организмдердин өз белгилерин муундан муунга өткөрүп берүү жөндөмдүүлүгү. Ген тукум куучулуктун материалдык негизин түзөт. Кийинки критерий бул өзгөргүчтүк. Организмдердин жаңы белгилерге жана касиеттерге ээ болуу жөндөмдүүлүгү. Өсүү жана өсүшү. Жаңы жаралган организмдин көлөмү чоңойот, салмагы артат. Бул өсүү процесси деп аталат. Кийин андан чоң организмге тиешелүү бардык органдар жетилет. Айталык, урукту жерге көмүп койсоң, андан тамыр, жалбырак өсүп чыгат. Ал өсүп, сабагы пайда болот, гүлү ачылат, анан мөмө байлайт, жетилет, улам жаңы белгилер пайда боло берет. Бул процессти биз өрчүү деп атайбыз. Демек балдар, өсүү бул дененин жаңы клеткалардын пайда болушуна байланыштуу көлөмүнүн жана массанын көбөйүшү. Ал эми болсо өрчүү процесси бул тирүү организмдердин касиеттериндеги калыбына келтиргис сапаттык өзгөрүүлөр. 9-чу өзгөчөлүк же критерий балдар, бул дүүлүгү. Организмдердин сырткы жана ички таасирлерди сезүүсү, аларга тиешелүү жооп кайтаруусу же сактануусу. Дүүлүгү тарыхый өрчүүдө өнүккөн балдар. 10-чу критерий бул дискреттүүлүк. Биологиялык системалардын, мисалга алсак, организм, популяциялоо, түр, биогеоценозбу балдар, дайыма бир калыпта болбой, бөлүнүп, өзгөрүп туруусун баяндайт. Мына слайдта биз көрө алабыз балдар, клеткалар биригип ткань пайда кылат, тканьдар бизге орган берет, эми органдар кошулуп бир жекече организм пайда кылат. 11-чи критерий балдар, өзгөчөлүк бул гомеостаз. Организмдердин айлана чөйрөнүн таасирлерине жараша өзүнүн химиялык курамын жана физиологиялык абалын туруктуу кармап туруусу. Ошондуктан айлана чөйрө менен организмдин жашоосу бири-бирине так келип, айкалышып турат. Эми балдар, тиричиликтин түзүлүшүнүн деңгээлдерине көңүл бурмакчыбыз. Эң алгач балдар, биринчи деңгээл бул молекулалык генетикалык деңгээл. Кийинки деңгээл органоиддик клеткалык. 3-чү деңгээл ткандык деңгээл, органдык деңгээл, организмдин деңгээли. Кийинки популяциялык түрдүк деңгээл, биогеоценоздук деңгээл жана эң акыркысы бул биосфералык деңгээл балдар. Ушул деңгээлдерди азыр карап көрөбүз. Эң алгач биз айттык, эң биринчи деңгээл бул молекулалык генетикалык деңгээл. Ал тирүү клеткадагы ар кандай молекулалар менен чагылдырылган. Органика эмес жана органикалык бирмелердин молекулаларын көрө алабыз. Кандай гана организм болбосун, алгач молекулалардан турат балдар. Белоктон мүмкүн, мисалга алсак, нуклеин кислоталары, майлар, канттар жана башка органикалык жана органикалык эмес заттардан, мисалга алсак, туз, суу жана башкалардан түзүлөт. Бул деңгээлде тиричиликтин алгачкы ирети зат алмашуусу жүрөт. Кубат, башкача айтканда, энергия пайда болот. Кубаттын пайда болушу менен тукумдан тукумга тукум кууштук касиеттери берилет балдар. Кийинки деңгээл бул органоиддик клеткалык деңгээл. Биз билебиз балдар, эсиңерге салайлык, клетка бул өз алдынча зат алмашууга, көз карандысыз жашоого, өзүн көбөйтүүгө жана өнүгүүгө балдар жөндөмүнө ээ болгон бардык тирүү организмдердин, албетте вирустардан тышкары, структурасынын жана турмуштук
активдүүлүгүн элементардык бирдиги. Ткандык деңгэл балдар. Ткан түзүлүшү, пайда болушу жагынан жана функциялары боюнча окшош клеткалардын жана клетка аралык заттын жыйындысы. Кийинки деңгел органдык деңгел дейбиз. Орган балдар бул бир нече типтеги ткандардын структуралык жана функционалдык бирикмеси. Орган, башкача айтканда балдар, орган бул тирүү организмде белгилүү бир функцияны аткарган ар кандай типтеги клеткалардын жана ткандардын обочолонгон жыйындысы болот. Организмдин дегели балдар. Организм бул айлана чөйрө менен салыштырмалуу өз ара аракеттенүүчү өзүнчө бир тирүү жан. Бул деңгээлди бир клеткалуу жана көп клеткалуу организмдер көрсөтө алат. Популяциялык түрдүк деңгел. Түрлөр популяция түрүндө болот. Популяция жалпы генофондго ээ болгон жана белгилүү бир аймакты ээлеген бир эле түрдөгү особтордун жыйындысы. Биогеоценоздук деңгел. Биогеоценоз балдар бул айлана чөйрөнүн бардык факторлору менен ар кандай типтеги жана ар кандай уюшкандыктагы организмдердин жыйындысы. Биосфералык деңгел балдар. Тиричиликтин пайда болушу жана анын жер жүзүндө таралышы, жашоосу табият менен ажырагыс байланышта, тиричилик табиаттын турундусу. Ошондуктан биосфера, биос деген балдар тиричилик, сфера деген шаар, чөйрөнү билдирет. Тиричиликтин чер кабыгы жерде, сууда жана абада тараган тиричилик жашаган жалпы чөйрөсү. Биосферада тиричиликтин аракеттеринин натыйжасында органикалык тоо тектиктери жана биогендик пайдалуу кеңдер, мисалы алсак көмүр, фосфорит, нефть пайда болгон. Демек балдар, биосфера бул биздин планетабыздагы жашоонун бардык кубулуштарын камтыган жогорку тартиптеги система. Бул деңгээлде заттын айлануусу жана энергиянын өзгөрүшү болот. Бул процесстер жерде жашаган бардык тирүү организмдердин турмуштук активдүүлүгүнө байланыштуу болот. Эми балдар, кеп кезеги кайталоочу суроолорго келдик. Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн тест менен иштеп көрөлүчү балдар. Биринчи суроо: биолог молекулаларынын структуралык түзүлүшүн жана функцияларын кайсыл тиричиликтин түзүлүшүнүн деңгээлинде изилденет? Шашпай ойлонуп көрөбүз. Кандай деп ойлойсуңуздар балдар? Туура жооп бул молекулалык генетикалык деңгел. Экинчи суроо: ДНКнын эки эселениши кайсыл деңгээлинде болот балдар? А. Организмдик, Б. Ткандык, В. Молекулалык генетикалык жана Г. Биосфералык. ДНК молекуласы деп атат балдар. Демек туура жооп В балдар. Молекулалык генетикалык деңгээлде. Үчүнчү суроо: организмдердин белгилерин жана касиеттерин муундан муунга өткөрүп берүү жөндөмдүүлүгү бул? Албетте бул жооп А балдар. Тукум куучулук. Балдар, эгерде суроолорго туура жооп берсеңер, анда силер азаматсыңар. Эми терминдерге көңүл бурайлык балдар. Бүгүнкү өткөн терминдер тиричилик. Бул тирүү организмдердин өзүн тейлөөсү, башкаруусу, өзүнө окшогондорду жаратуу процессинин системасы дедик. Клетка. Клетка бул бардык тирүү организмдердин негизги структуралык жана функционалдык бирдиги. Популяция бул жалпы генофондо ээ болгон жана белгилүү бир аймакты ээлеген бир эле түрдөгү особтордун жыйындысы балдар. Эми балдар, биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирмекчимин. Кайра